Мыкты даярдыкта келген күн балдары өлкө намысын Туркиядагы мелдеште коргоду. Турнирге барган ар бир бала эки спорттун түрүнө катышты. Алгач балдар 80 метр аралыкка чуркаса, экинчи турда топто алыс аралыкка ыргытуу боюнча күч сынашты. Спорттук мелдеште Кыргызстандан барган балдар ол жолу кайтты. 5 мамлекеттин балдары күч сынашкан турнирде күн балдары жалпысынан 5 медаль тагынды. Чемпионатта алар жеңил атлетика боюнча 2 алтын, 2 күмүш жана 1 коло байгени багындырды. Олимпиадага ушул биздин Ош шаарынан даун синдрому бар 5 бала катышып келди. Буюрса жакшы ийгиликтер менен, жеңиштиктер менен кайттык. Ар бир бала эки спорттун түрүнө катышты. Бул 80 метр аралыкка жүгүрүү жана топ атмай деп ушул чоң аралыкка. Буюрса 4 алтын, 2 күмүш жана 2 бронза медалдарын утуп кайтып келдик. Чемпионат 4 декабрда башталган. Ага түрк тилдүү Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркия өлкөлөрүнөн майыптуулугу бар, бирок менталдык жактан өзгөчөлөнгөн балдар катышты. Кыргызстандан барган 5 бала менен ата-энеси да кошо келген. Өзгөчө балдар мындай белдештерге катышуу менен физикалык жактан өздөрүн өнүктүрөт. Эми күн балдары мындан кийин стол тенниси, сууда сүзүү, жеңил атлетика боюнча Олимпиадага даярдык көрүшөт. Ал жерде балдар спортко катышуу менен, балдар менен чогуу барган ар бир ата-эне өзүнө бир мотивациялык жактан, бул жактагы өзгөчө балдар менен ал жакта өзгөчө балдардын айырмачылыктары, себеби дегенде ал жакта спорт 22 жылдан бери аябай өнүгүп, балдардын физикалык жактан өнүгүүсү аябай чоң экен, мындай күчтүү экен бизге салыштырмалуу. Кыргызстандын өзгөчө балдары биринчи жолу чет өлкөдө Олимпиадага катышып жатат. Биргелешкен сүйлөшүүдөн кийин түрк тилдүү мамлекеттер арасында бул турнирде жыл сайын өткөрүп туруу чечими кабыл алынды. Исак Торатбеков, Ош ТВ жаңылыктары.